жерде тамактануучу жай Chicken House деген. Ал корейский аты го? Негизи мыйзам белем ушу. Бул жагына мисалы кыргызча жазат го. Тамактануучу жай же кафеси деп. Бир ногу негизи мыйзамга туура келбейт. Бул гражданский кодекс болушунда? Англисче жазган жокпуз да. Орус тилинде жазылып турбайбы? Расмий тилде. Бал бар, кечөө жаңы меню барды, кечөө барды, бүгүн барды. Азыр көрсөм болобу ошо мамлекеттик тилде жазылган? Бар болсо. Жок да ал деген тияктады деп принтеде. Жана Chicken House деп сыртында жазылып турат, алдында бир башка тилде жазылып турат, кытайча. Ошол эмне деген сөз ал? Рамен деген. Жок, расмий тилди такыр эле алып кой деген сөз жок. Бул жерде чүнүк просто кыргызчасында кыргызча болуш керек, анан расмий тилде алдында жазылыш керек. Бул жерде тамактануучу жай Chicken House деген. Бирок алдында бир мамлекеттик тилде же расмий тилде жазылган эч кандай бир түшүндүргөн сөздөр жок, бир башка тилде жазылып турат. Азыр ичиндеги аш тизмектери же мыйзам бузуулар барбы ичинен көрөбүз. Саламатсыз беке. Мен атым Айтылек, жөнүм Морозбеков. Сиздерде могу сыртында жазылып турган эмне деген жазып ал? Chicken House'дун алдында. Ал корейский аты го? Негизи мыйзам белем ушу. Бул жагына мисалы кыргызча жазат го. Тамактануучу жай же кафеси деп. Андай жазуулар жокпу сиздерде? Ошону билбейт экенмин. Ким жооп берет буга? Рейсин сурап коюш керек. Рейс азыр Бул жерде жетекчилик жокпу? Администрация. Жокпу? Пока поток. Сизге айтып берсек болот да? Анда биз тартып көтөрөлү. Тартып көтөрөлү анда. Сизге түшүндүрүп. Чалып сурап көрөсүңбү? Болот экен. Ошону билбейм да бирок. Отуруп көрөлүңүздөр. Ия. Кимди? Макул. Могулчу байке. Аш тизмектер да. Меню деп турбайбы? Обслуживание деген бул тейлөө, мамлекеттик тилде жазылыш керек, кыргыз тилинде. Бул расмий тилде жазылып турат. Бул жерге тейлөө деп мамлекеттик тилде жазылыш керек. Кыргызча сөзсүз түрдө кыргызчасы мамлекеттик тилде чоңураак болуш керек. Көлөмү бул расмий тилден караганда. Анын ичинде көрдүңүзбү? Бир дагы бир мамлекеттик тилде бир да сөз жок. Бүт баары орусча. Орусча. Мына мисалы жумурткалар бүт орусча көрдүңүздөрбү? Бир мамлекеттик тилде жазылган сөз жок. Бул жагы деле тейлөө деп жазылыш керек. Бир ногу негизи мыйзамга туура келбейт. Мындай. Бул гражданский кодекс болушунда? Жок, бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы. Ошонун бул жерде 26-бирине турат. Мына 26-бирине көрдүңүзбү? Жарнама, транспорт жана керектөөчүлөрдү тейлөө чөйрөсүндөгү мамлекеттик тилди пайдалануу. Ошонун 26-биринин 2-бөлүмүндө турат. Расмий тилдеги текстин шрифтинин өлчөмү чоңдугу боюнча мамлекеттик тилде текстин шрифтинин өлчөмүнөн кичинерээк болушу керек жана анын оң же төмөн жагында жайгаштырылууга тийиш. Көрдүңүзбү? Кыргыз тили оң жагында болуш керек. Сол жагында болуш керек. Расмий тилде бир аз көйлөмү кичинекей болуп туруп алдына жазылыш керек же оң жагына туруш керек. Кыргыз тили биринчиде туруш керек. Мамлекеттик тил биринчиде туруш керек. Бул мыйзам бузуу сиздерде. Асып билинет э? Сүйлөшсөм болобу? Могу эсим менен слушап көрөсүзбү? Алло, саламатсызбы? Да, отам. Байке, менин атым Айтылек, фамилия Морозбеков. Кыргыз Республикасынын жаран оолум. Бул сиздерде тамактануучу жайда жана мамлекеттик тил комиссиясы менен макулдашылды эле мына тамак тизмектери, менюлар сыртында жазуулар. Тамак тилин биз англисче жазган жокпуз да. Орус тилинде жазылып турбайбы? Кайсы? Расмий тилде. Расмий тилде жазылып турат, ал жаңы менюда. Мамлекеттик тилде жазылыш керекпи негизи? Билесизби ошону? Сиздерде жок экен го мамлекеттик тилде жазылган. Бал бар, кечөө жаңы меню барды, кечөө барды, бүгүн барды.
Азыр көрсөм болобу ошо мамлекеттик тилде жазылган? Бар болсо. Жок да ал деген тияктада да принтеде. Качан даяр болуп калат? 4-5 күнгө дейм очередь экен да. 4-5 күнөн алмашкандай тартып кетсек болобу биз келип? Боло берет. Жана Chicken House деп сыртында жазылып турат, алдында бир башка тилде жазылып турат го, кытайча. Ошол эмне деген сөз ал? Ал рамен деген сөз. Жөн эле рамен. Ал мурун корейлер бар болчу да, азыр жок ал корейстер чыгып кетип калган. Мурун коюлган. Жөн негизи ал жерге мамлекеттик тилде, аны расмий тилде жазылыш керек да. Оо. Макул байке, рахмат анда. Негизи бирок могу тууралуу айтты, могу меню ошо моеле жаңы тамактар бар да, мисалычы. Булар ошо азыр биздин немеге кире элек. Могу тизмедеги тамактаргачы. Буну неме эмин дагы алып келет. Если өзгөртөм десе, ошондо өзгөртүп, может жаңыдан кылып алып келет да. Ошондо может бир топ кыргызчасын, Жок, кыргызчалары. расмий тил такыр эле алып кой деген сөз жок бул жерде. Түшүндүм. Просто кыргызчасында Кыргызчада болуш керек, анан расмий тилде да алдында жазылыш керек. ошону айтып коюн дегеним го. Силердин кайсы канал? Меники Айтилек Орозбеков деген YouTube канал. YouTube'дан ба? Кайсы канал YouTube'дан? Айтилек Орозбеков деген. Буга чейин тартып жүргөнбүз. Макул, рахмат байке. Алмашкандай мүмкүн келип кетебиз.